Бардығы бақтылы бола алады. Бақтылы болуш үчүн депутат болгонун кереги жок. Бактылуу болуш үчүн министр болгонун кереги жок. Падыша болгонун кереги жок. Падышанын кул болгонун кереги жок, кулдун падыша болгонун кереги жок. Байдын кембагалы бактылуу болуш үчүн бай кембагал болсун. Андай кереги жок. Байлыгында бактылуу болот. Бийлигинде бактылуу болот. Кембагалдыгында бактылуу болот. Бактылуу болуш үчүн эркек аял болбой эле койсун. Аялдар эркекке окшобой эле койсун. Бактылуу болуш үчүн кереги жок мунун. Эркек эркектигинде, аял аялдыгында бактылуу болалы. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга райымдуу жашоо берген. Бактылуу жашоо берип жөнөткөн. Ошол жашоону тандасак бактылуу болобуз. Ал жашоодо тазалыктын жашоосу, такыбалыктын жашоосу, ынтымактын жашоосу, сый урматтын жашоосу, кечиримдүүлүктүн жашоосу, боорукерликтин жашоосу, бири-бирибизге райымдуулуктун жашоосу, сабырдуулуктун, Алланын бергенине шүгүрчүлүктүн жашоосу, пайгамбарыбыз алып келген нурлуу жашоо, берекелүү, райымдуу жашоо бардык адам бактылуу боло алат. Курсак ачы дагы, тогу дагы. Аз жашаганы дагы, көп жашаганы дагы. Кембагалы дагы, байы дагы, эркеги дагы, аялы дагы.